Азыр эми көз тийгендин симптомдору почти ар бирибизден чыгат азырчы. Көз тийгенде өзү эмне болот? Көз тийгенде өзү эң биринчи мына катуу көз тийгенде Кудай сактасын, бул жана өлүмгө себеп болчу нерселер болуп кетет да. Бир сонун кетип отур эле бир авария болуп кетиши мүмкүн. Жакшынакай кетип отур эле бир жерден бир балени илештирип аласың. Жакшынакай жүрүп эле бир көз тийгенде бир болбогон эле бир нерселерден бир проблема таап аласың. Ушулар көбүнчө көз тийгенден болот. Сонун эле жашап аткан үй бүлө бир күн эле бир нерсе болуп эле себеби жок эле ажырашып кетет да. Көп андайларчы. Ажырашып кеткендердин көбүн сурасаңыз өзү да билбей калган эмне болуп ажырашканын. Түшүнбөй калган да. Билбейм, акыркы күндөрү көрөчү табыша албай калдык деп коет. Менин сөзүм мага жакпайт, анын сөзү мага жакпай калды деп коет. Бул ошо көз тийгенден болот да. Основном анан көбүнчө көз тийгенде мына баш себеби жок ооруй берген бул көз тийгенден болот экен. Себеби жок дегенде түшүнүш керек. Бардыгы эле көз тийгенден эмес. Кээде медицинага көрүнсөңүз таза чыгып туруп баш ооруп туруп алат бирок. Көз тийгенде да ушундай бир жаман тиет. Болгондо көз каяктан тиет деген суроо туулат да. Көз тийгенде өзү мындай болот экен. Көз тийүү мына эки нерсе менен тиет. Кээде көз тийди десе эле жана айылда бир кемпирди чалды эле элестетип берет го. Ошондон эле көз тийди. Ошонун көзү жаман дей беребиз да биз. Негизи көз тийгенде биринчиси бул айын деп коет. Бул айын дегендин мааниси бул суктануу деген сөз экен да. Көз тийгенде адамдар кандай? Жакшы көрүп суктана бересиң го. Ошондо да тийип калат экен көзчү. Мындай жаман оюң жок. Жакшы ниет менен эле ай сен кыйын, сен сонун дей берсе, ошондо көз тийип калат экен да. Ошондуктан бул айын деген көз көбүнчө жакындардыкы тиет. Сиздин көзүңүз бир тууганыңызга, бала чакаңызга, кошунаңызга, жакын подружкага, досторуңузга тийип калышы мүмкүн көз. Пайгамбарыбыз дайыма дуа кылганда мына коргонуу баракча алдыңыздарбы? Ошо коргонуу баракчанын биринчи бетинде бар да, жаш балдарга дуа кылуу дегенчи. Өзүбүздүн балдарыбызга дуа кыла турган дуа бар. Пайгамбарыбыз дайыма ушуну кылчу экен. Кылганда ушул жерде мынтип айтат да пайгамбарыбыз. Ва мин кулли айнил лама, ушул балдарды мына айын деген көздөн сактай көр деп дуа кылат да. Себеби балага эч ким жаман ой кыла албайт экен да, баары жакшы көрө берет экен да. Сонун экен деп эле көз тийип калат деген сөз да.